Assalamu алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас облусунун жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында тагыраак айтканда ошол Чыңгыз Айтматова көчөнү билебиз, Ленина трасса. Ошол трасса менен келгенде номер 4төн өткөндөн соң ошол жерде оң жакка поворот бар. Переулок Чапаева деп коет. Мындайча айтканда Жаманкулова көчөсү. Ушул көчө менен келгенде эле переулок Чапаеванын продолжениясы бар. Ошонун артында эле ушул Алмаз кафенин артында үй жайгашкан. Экрандан алыстабаңыздар. Мен сиздерге азыр ошол үйдү толугу менен тартып бермекчимин. Баасында аябай жакшы сурап жатышкан экен, кымбат эмес. Ошондуктан бул видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, комментарий калтырып, бул видео менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Мына Кудай буйруса келип калдык. Ушул Чапаева, переулок Чапаевага киргенде эле бул жол менен участок менен караганда 3-чү там болуп калат экен. Мынакей туугандар, Кудай буйруса келип калдык. Мына ушул үй сатка чыгып жатат бүгүнкү күндө. Экрандан алыстабаңыздар. Мен сиздерге себеби бул үйдүн азыр ичин толук түрдө коро жайы менен баардыгын тартып бермекчимин. Ориентировка менен өзүңүздөр билдиңиздер, Алмаз кафесинин арты переулок Чапаева. Бул жер аябай инфраструктурасы жакшы, өнүккөн жер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Киргенде эле ушундай эшигин алдын көрөбүз. Эшигин алдын баардыгы цементтелип. Кыргызда жакшы сөз бар, эшигин көрүп төрүнөт демекчи. Бул үйдүн тегерек четин баардыгы таза, тыккан жана жакшы адамдар жашайт экен бул көчөдө. Оң жак бетинде ушундай строительный чакан немеси бар экен. Сарай сыяктуусу бар экен, жана летний тапчаны бар экен. Жалпысынан алганда бул жерде жайында отурса болот күндүн ысыгында. Салкын, себеби бул жер токой, сууга жакын. Бул жерде мал бакканга да аябай жакшы, ыңгайлуу. Жайында токойго эс алганга да ыңгайлуу. Жалпы аянты сотиги 6 сотик экен. 6 сотик жерде ушунун баардыгы жайгашкан экен. Экрандан алыстабаңыздар, азыр мен сиздерге үйдүн ичин кирип толугу менен тартып бермекчимин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына киргенде эле бул жерде кире бериште 2 детский кровать турат. Үйдүн баардыгы отоплениясы бар экен. Батареялар баардыгы өзүнүн ордунда орнотулган. Электричество менен ысыйт экен жана жаксак да болот экен. Бул жери кухня экен. Менин түшүнүмчө бул жер кухня. Бул жерде топкасы да өзүнүн ордунда турат. Топканын оң жагында бул жерге душевой, бүт бардыгы туалеттин эмесине чейин установкаланган экен. Андан соң төркү тамга кирели. Бул жактан киргенде сол тарабында спальня жайгашкан экен. Бул жерде детский деле кылса болот, спальня деле кылса болот. Кайсынысына ыңгайлуу болсо ошондой кылып жашай берсе болот. Эң башкысы айта кетейин туугандар, бул үй мага киргенде эле жакты, себеби үйдүн аурасы өзү таза, жакшы, тыккан жакшы там экен. Төркү жагында зал жайгашкан экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай күнгөй бет, күн тийип турат, үй жарык ар дайым. Залдан бул жагына киргенде бул жагы спальня экен. Спальнядагы күнгөй бет экен. 2 капталынан тең айнек чыккан. Кышкызын ичи жыпжылуу. Жалпысынан айта кетейин, бул жер өзү негизи бүт локациясы жакшы жер. Мектеп, садик, больница, тойкана жана башка бүттүгүнө шаговой доступности, чыксас эле барып жетесиз. Эшикке чыккан соң сол капталында бул жерде погреб жайгашкан жана кышкыга сактай турган көп нерселерди салса болот жана үйгө керектүү нерселердин баардыгын ушул бөлмөдө сактаса болот. Мындайча айтканда кампа десек болот, кампасы. Андан соң чыккандан кийин бул жерде банясы жайгашкан экен. Азыркы учурда банясы рабочий экен. Иштеп жатат, иштейт. Любой время жаксасыздар, баняга түшсөңүздөр болот. Баасын айта кетейин туугандар, баарыңыздар баасы кызык болуп атса керек. Баасы 37 000 АКШ доллар сурап жатат. Аябай жакшы баа экен, мага жакты, себеби мындай локациясы менен, мындай условиясы менен баасы кымбат эмес, аябай жакшы баа. Менимче келип бул үйдү көрсөтсөздөр сөзсүз сиздерге жагат. Мына бул жакта мен сиздерге чөпкананын үстүн тартып берейин. Чөпкана боюнча маалымат берип кетейин. Чөпкананын акыбалы аябай жакшы экен. Үй ээлери айтат, бул чөпканага 1000 түп чөп батат экен. 1000 түп чөп батат экен. 1000 түп менимче бул аябай жакшы объемдогу чөптү бул жерге сактаса болот экен. Андан ылдый түшкөндөн соң бул жерди жылкыкана, уйканага деле пайдалансаңыздар болот.
жалпысынан короону аябай жакшы тыккан салышыптыр. Мына бул жерде койканасы да бар экен. Азыр мен силерге ичин ачып тартып берейин. Койкананын ичин дагы көрөлү акыбалын. Акыбалы аябай жакшы экен, короо жаңы экен. Бүт бардыгы даяр. Кой алып келип эле киргизип, чөбүңүздөрдү түшүрүп, багып, кааласаңыздар жайкысын токойго айдап, жайып, кыскасы бүт условияга жакшы экен бул жер. Жада калса мына малдардын баскан жолу плита экен. Плита менен басышат экен. Мына бул жагы тооккана экен, үндүккана. Экран аркылуу мен номерлерди калтырып атам, байланыш телефондорду. Ошол телефон аркылуу үй ээлери менен байланышып, сөзсүз түрдө баасын бычып, эгер бул үй жаккан болсо, сиздер сөзсүз сатып алыңыздар. Экрандан алыңыздар. Ар дайым биздин каналга подписка болуп, бизден чыккан видеолор менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар. Чоң рахмат.